Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу ЛТР телеканалынын көрүүчүлөрү. Алдыда сиздер 4 октябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине талапкер, депутаттыгына талапкер партиялар арасындагы дебаттарды көрө аласыздар. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня на телеканале ЛТР второй день теледебатов. У нас в студии кандидаты от политических партий, которые претендуют на кресло в парламенте. Отметим, выборы состоятся 4 октября. Хотелось бы также отметить, что на следующей неделе в 22:05 вы сможете уже посмотреть и задать свои вопросы лидерам политических партий. А сегодня мы приветствуем в нашей студии кандидатов. Студияда кызматта мен Бакыт Сакыбаев жана кесиптешим Юлия Яценко. Также у нас в студии с нами работает наш коллега, это Салабат Эркитаева. Она является модератором интернет-пространства. Здравствуйте, Салабат. Отметим, что Салабат будет принимать и мониторить ваши вопросы посредством страницы Facebook, на странице Facebook МТРК ЛТР, а также по WhatsApp номеру 0551 67 11 41. Ал эми бүгүнкү биздин дебаттарга Афганистан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясы Бирбол жана Кыргызстан саясий партияларынан өкүлдөр келишкен. Эскерте кетүүчү жагдай Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине ылайык бул жума ичи биздин каналдын дебаттарына саясий партиялардын өкүлдөрү катышат. Биз анда дебатка келген партия мүчөлөрү менен сиздерди тааныштырып кетсек, Афганистан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Анара Ашикеева. Бирбол саясий партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Руслан Акматбек. Кыргызстан саясий партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Алмаз Райымбеков. Саламатсыздарбы, урматтуу партия өкүлдөрү? Алгач сөз алды менен биз сиздерге ар бириңиздерге 2 мүнөттөн убакыт беребиз. Бул убакытты сиздер шайлоочуларга кайрылуу үчүн колдонуңуздар. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, позвольте вкратце вам объяснить условия наших теледебатов. Наша задача предоставить вам максимально возможности для того, чтобы вы подробно рассказали о себе и о вашей программе, предвыборной программе. Прежде чем мы начнем, у вас, уважаемые гости, есть ровно 2 минуты для приветственного слова телезрителям. Афганистан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясы. Сөз сизде. Рахмат. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин Афганистан согушунун ардагерлеринин партиясынын эң негизги максаты бул СССР тарагандан кийин жоготуп алган баалуулуктарды кайтарып келүү, социализмдин эң негизги идеяларын кайтарып келүү. Өндүрүш каражаттары, башкача айтканда, пансионаттар, алтын кен комбинаттары, фабрикалар жана башкалардын бардыгы карапайым элге таандык болуш керек. Биз мыйзамдуу жол менен тапкан мүлктү тартып алуу керектигин айтпайбыз. Биз өзүбүз бардыгыбыз чогуу курабыз дегенди айтабыз да. Биздин насаатчылар, Афганистан согушунун ардагерлери мыйзам сунуш кылып атабыз. Эгерде эл бизди колдосо, биз парламентке өтсөк, анда биринчи кезекте мыйзамсыз иштеп тапкан мүлктү конфискациялоо жөнүндө мыйзам кабыл алабыз. Бул мыйзам 95-жылдан берки бардык мыйзамсыз иш-аракеттерге жайылтылат. Эгерде кимде ким мамлекеттик кызматта иштеп, жалпы мүлкү 5 миллион сомдон көп болсо, ошол иштегенден баштап ал декларацияда жок болсо, анда мындай мүлктөрдүн бардыгы конфискацияланат. Иликтөө жүргүзүлөт. Соттолуп кеткендердин мүлкү 100% конфискацияланып, мамлекетке кайтарылып берилет. Конституцияда элдик сот деген берене бар. Ошо соттордогу коррупцияны жоюш үчүн биз элдик сотту иштетебиз. Элдик соттун курамы жөнөкөй карапайым адамдардан турат. Ким күнөөлүү эмес экендиги жөнүндө чечимди ушу элдик сот чыгарат. Ал эми сот болсо бир гана күнөөнүн даражасын аныктайт. Бул азыркы күндө бул иштебей жатат, ошону иштетишибиз керек. Биздин насаатчыларыбыз, Афганистан согушунун ардагерлери, Баткен жана Чернобыль катышуучулары, Советтер Союзунун балдары. Ошондуктан биздин партиянын максаты ушу мурунку Бирбол партиясы сөз сизде. Урматтуу мекендештер, саламатсыңарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Кадырлуу агайын туугандар, биз Бирбол партиясынын талапкерлери мурда кийин болгондой эле учурда өлкөбүздү түрө кыдырып, миңдеген мекендештерибиз менен жолугуп, жерлерде, борбордуу аймактарда биздин штаб кадимкидей коомдук кабылдамадай бүгүн жүздөгөн, ондогон шайлоочуларды мекендештерибиз кабыл алып,
алардын арыз муңун, алардын кеп кеңешин, сын пикирин угуп жатат. Элдин айтымында, биздин да байкаганыбызда бүгүн бийликтин элдин арасында такыр кадыр баркы жок. Бүгүн бийлик тилекке каршы карапайым элди укпай калган. Ошондон улам бийлик менен элдин ортосунда ажырым мурда болбогондой күчөп кеткен. Анткени мамлекеттик кызматкерлер тилекке каршы карапайым калкты укпай калган. Азыр биз баарыбыз бул жерде туруп, биздин бири-бирибиздин пландарыбызды, бири-бирибиздин программабызды талкуулайбыз. Бул абдан маанилүү, бирок маселе андай эмес. Жанагы жогоруда мен айткан элдин көйгөйүн чечиш үчүн бүгүнкү бийликке биринчиден жоопкерчилик керек, экинчиден эрк керек, үчүнчүдөн билим керек, төртүнчүдөн чечкиндүүлүк керек. Ал эми жөнөкөй элге эмне керек? Жөнөкөй элге, карапайым калкка жөнөкөй нерселер керек. Жакшы турмуш керек, жумуш керек, эртеңки күнгө болгон ишеним керек. Анан өсүп өнүгүү керек. Муну биз кантип камсыз кылабыз? Муну дагы камсыз кылуу абдан оор нерсе эмес. Биринчи биздин жасай турган нерсе бул менчиктештирилип кеткен бийликти кайра элге кайтарып берүү. Муну ким кылат? Муну учурдагы бир болдун жаңы, жаратман, жоопкерчиликтүү, билимдүү, элден чыккан уул кыздары буюрса айта алабызбы, ишенимдүү түрдө айта алабыз. Ошол жаңы команда ишке ашырып так аткарат. Жогорку кеңешке барганда силердин үнүңөр, силердин ал жерде буюрса көйгөйүн чечкен топ болот. Алмаз мырза, сөз сизде. Саламатсыңарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Биз дагы жогору айтып кеткендей, биз деле элден чыккан талапкерлербиз. Биз Кыргызстан партиясынын программасын элге тааныштырууда ойлондук да. Бардык эле партиялар эл үчүн бардык эле партиялардын сунуштары бирдей болуп калыптыр. Эл ишенбей калыптыр. Баары эле жыргатабыз дейт, өркүндөтөбүз дейт, муну чечебиз дейт, тигин чечебиз дейт, бирок эл ишенбейт экен. Ошону үчүн биз шайлоого чейин чечүү жолдорун так көрсөтүүгө умтулдук. Бул биз Санарип Кыргызстан платформасын ишке киргизгени тууралуу айтып берейин. Бүгүнкү күндө бардыгыбыз эле баягы куру ваадалар берип келебиз. Тигин чечиш керек, бул чечиш керек, бирок чечилбей келет. Ал качан чечилет? Ал качан гана ар бир жараныбызга, мамлекетти башкарууга мүмкүнчүлүк түскөндө гана. Санарип Кыргызстан дегенде бул эмне өзү? Бул биз ойлодук телефон аркылуу мамлекеттик кызматкерге сунуш, ага талап коюу, анын ишмерине баа берүү, региондо, айылда, шаарда, райондо, өлкөдө инвесторго болгон сунуштун куралы. Мыйзамдарды сунуштоого мүмкүнчүлүк түзүлөт, көйгөйлөрдү чечүү сунушу түзүлөт платформа аркылуу. Биз элдин үнү социалдык тармактарда акыркы убакта калып жатат. Ал чечилбей калат, көзөмөлгө алынбай калат. Биз платформа аркылуу кантип чечиш керек, чечилбесе эмне себептен чечилбей жатканын эми ачык айкын чыгарабыз. Буга эмне керек? Буга элдин эрки керек. Ар бир жаранга мүмкүнчүлүк түзүп берип Санарип Кыргызстан платформасы аркылуу аларга шайлоо алдында эле эмес, шайлоо убагында эле мүмкүнчүлүк бербей, 365 күн бир жылда мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Алар ушул Санарип Кыргызстан платформасы аркылуу мамлекеттибизге сунуштап, аларда мүмкүнчүлүгүн сунуштаганда гана күчтүү мамлекет түзө алабыз. Биз дебаттардан өткөн эрежелерине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Дебаттар 3 раундда өтөт. Биринчи раундда биз тараптан сиздерге 2-ден 4 суроо берилет. 2 кыргыз тилинде, 2 суроо орус тилинде берилмекчи. Анын ар бирине 1 мүнөттөн жооп бересиздер. 2 мүнөттөн жооп бересиздер. 8 мүнөт убактыңыздар кетет. Ал эми экинчи раундда сиздер каршылаш партияларга суроо берүү мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. 2-ден суроо бересиздер каршылаш партияларга. Ага 1 мүнөт убактыңыздар кетет. Ал эми биздин модератор Салават Эркетаева сиздерге өлкөнүн ар аймактарынан келген, социалдык тармактардан келген суроолорду бермекчи. Ага 4 суроо берилет, 1 мүнөт убактыңыздар кетет. Акыркы калган 2 мүнөттү сиздер шайлоочуларга кайрыласыздар. Сиздерге ошентип 20 мүнөттөн убакыт берилет. 2 мүнөттөн убакытты сиздер кайрылуу үчүн жумшадыңыздар. 18 мүнөттөн убактыңыздар бүттү, калды 18 мүнөт убакыт. Сиздерге бөлүнүп берилген убакыттын акыркы 2 мүнөтүн жана эскерткендей акыркы шайлоочуларга кайрылуу катары жолдосоңуздар болот. Сиздердин маңдайыңыздарда табылуу турат. Убактыңыздарды ченеп, өлчөп, карап, ошого карата жооп берсеңиздер болот. Наши
дебаты призваны помочь гражданам сделать осознанный и правильный выбор, именно выбрать своего кандидата, свою партию, своего депутата. Перед тем, как начать первый раунд, я бы хотела объяснить условия. У нас на первый раунд выделено 8 минут. Вы видите табло, на нем циферблат. До 10 минут мы должны закончить наш первый раунд. Если вдруг на циферблате останется больше времени, например, 12 или 13 минут, то оставшееся время до 10 мы будем добивать вопросами по вашим программам. Анда биз биринчи раундту баштайлы. Итак, мы начинаем наш первый раунд. Анда эреже боюнча биринчи суроону тартип менен биз Афганистан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясына жөнөтмөкчүбүз. Бизде суроолор ар тармакта болмокчу, 4 тармак боюнча беребиз. Азыр биз сизге айыл чарбасы боюнча багыты тарабында суроо берилет. Айыл чарбасы үчүн кредит суудаларды дыйкан фермерлерге берүү дали жакшы жолго салынбай келет. Шунундар алып жөн жай дыйкандар алакан жайып калышууда. Шайлоонун астында баарыңар бул багытта иштейбиз, пайызын азайтабыз деген популисттик чакырыктарды айтасыңар, иш жүзүндө бул маселе көйгөйлүү бойдон калып келет. Бул багытта кандай иштерди жасайбыз деп пландап жатасыздар? Рахмат сурооңузга. Айыл чарба көйгөйү боюнча мен айтып кетким келет. Биздин Афганистан согушунун ардагерлеринин партиясында негизги программабыз боюнча холдинг түзүлөт да, элдик холдинг түзүлөт. Ошо элдик холдингдин алдында корпорациялар түзүлөт. Ошол корпорациялардын бири именно мал чарбачылык корпорациясы. Ошол корпорация, ушул программанын негизинде Кыргызстанда асыл тукум мал чарбачылыгын калыбына келтирүү, асыл тукум. Андан тышкары эң негизгиси жөнөкөй элге эмне керек? Ушу айыл чарба боюнча, мал чарбачылыгы боюнча жөнөкөй элге эмне керек? Сүтүн мисалы да, сүттү 25 сомдон өткөрүү. Өзүнүн алып аткан сүтүн канча убакыт ошол малды багып атат, анан сүт саап 12 сомдон өткөрүп атышат. Алар 25 сомдон өткөрөт да. Биздин ошол корпорация түзүлгөндөн кийин ошол корпорациянын ушу программанын негизинде этти 320 сомдон өткөрөт. Өзүнүн багып өстүргөн торпокторунун этин 320 сомдон өткөрөт. Адилет сатып алуу бааларды түзүү киргизүү да биздин программанын негизинде. Жүн 300 сомдон килограммын жүндү. Төө бурчакты 200 сомдон, тамеки 200 сомдон өткөрүлөт. Именно корпорациянын өзүнө да, корпорациянын өзүнө. Ушул биздин программанын негизинде турат. Руслан Мырза, сөз сизде. Бул жерде эң негизги маселе баягы айыл чарба өнүктүрүүдө жанагы кредит маселесинде биз биринчиден кредитти мындай берип эле койбой, ошо кредитти алып, ал кредитти иштетүүгө дыйкандарды биринчиден окутуп даярдап өткөрүш керек. Бирок айыл чарбада эң негизги проблема мындай. Бизде бүгүн Минсельхоз бар, айыл чарба министрлиги бар. Бирок өлкөбүздө бир айыл чарба тармагында жүргүзүлгөн бир мындай бир туруктуу бир саясат жок да. Минсельхоз эмне кылат? Үлөн таратат, ГСМ таратат. Болду, ошо менен дыйкандар өзүнчө жашайт, айыл чарба министрлиги өзүнчө жашайт. Биз эң чоң маани бере турган нерсе кайра иштетүүгө биз маани беришибиз керек. Кайра иштетүүнү биз бүгүн эгер колго алсак, биз азыр эмне кылып атабыз? Чийки зат боюнча сыртка чыгарып сатып атабыз. Алар бизге кайра иштетилип, кайра бизге муну келип биз кымбатыраак алып атабыз. Сырттан келген мисалы дыйкандар колдонгон нерселердин баарын биз деген жанагы НДСтен бошотушубуз керек. Анан айыл чарбага биз деген жаңы технологияларды алып келишибиз керек. Мына кичинекей эле Голландия, кичинекей эле Израиль эмне кылып атат? Биз жанагы тамчылатуу колдонуу, жаңы технологияларды, заманбап жанагы кошуналарды колдонгон технологияларды алып келсек, бүгүн бизде айыл чарба аябай эле эффективдүү болот. Биздеги жанагы кооперативдерди дагы биз жандандырышыбыз керек. Үлүш болуп кичинекей жерлер болуп калган, алар масштаб боюнча, стандарт боюнча биз башка өлкөлөр менен мындай атаандаша албайбыз. Биз бүгүн алардын баарын бириктирип кооперативге бириктиришибиз керек. Кооперативге бириккенде гана биз жанагы экспорт маселесин чече алабыз. Экспорт маселеси чечилмейинче биздин айыл чарба тармагы өнүкпөйт. Биз ошол дыйкандарыбызга сырттан рынок таап беришибиз керек да. Эң чоң маселе ушул. Анан биз дыйкандарыбызды негизи мындай сыртка көп чыгарып, ошолорго дүйнөдө колдонуп аткан жаңы технологияларды биз үйрөтүшүбүз керек. Анан муну жалгыз эле айыл чарба баягы министрлигине жүктөп койбой,
бул дыйкандардын маселесини жалпы бир улуттук күн тартипке алып келип иштешибиз керек да. Бул айыл чарбасы биздин мамлекетибиздин локомотиви болуш керек. Экономикабыздын 67% элибиздин калкы айыл жергесинде турат. 67%ке туура багытта айыл чарбасын көрсөтүп берсек, бул 67% элибиздин жашоосу оңолот деген сөз. Бул кантип өзгөртсөк болот? Бул Россия-Кыргыз фондунан 70%-ын айыл чарбасына жумшашыбыз керек. Бул деген биз айтып кете тургандай социалдык Санарип Кыргызстан платформасы аркылуу биз так көрсөтө алдык. Кантип өнүктүрсөк болот экен? Bir aymak, bir işkeri деген мен түстүк, программаны түзгөнбүз. Ар бир аймакка жылына 2 миллион сомдон которсок, видео суда которсок, алардан минимум дегенде 3 жыл 3 орун жумуш орун түзсөк болот экен. 453 айыл өкмөтүбүз бар экен. Ошондо 5 жылда 7,5 миң жумуш орун түзүлүп калат экен. Ээсин эсептебегенде. Бул кандай тармактарда болот? Бул ошол эле айтылып аткан асыл тукум, ошол эле жаңы үрөн, ошондо гана биздин мигранттарыбызга токтогонго мүмкүнчүлүк түзүлөт экен да. Биз ошо Санарип Кыргызстан платформасы аркылуу так көрсөтө алдык. Биз жерлерди биринчи инвентаризация кылышыбыз керек. Бул Союздан тарагандан бери кылына элек, баардыгы элге өтүп кеткен. Бул кооператив кылганга мүмкүнчүлүк болбойт. Эл өзүнүн оокатын бербейт. Экинчиден, Союз тарагандан бери жердин лабораториясы ишке ашыла элеккен. Үчүнчүдөн, ал жерлерге кандай семирткичтер керек, анын баарын мамлекет камсыздап бериш керек, арзан баада. Төртүнчү, үрөөндөрдү биз алмаштырышыбыз керек. Кандай гана туура дыйкандарга туура үрөөндөрдү бергенде биз конкуренция түзүп бере алабыз. Бешинчи, бул Далее поговорим с вами о безработице. Многие политические партии предлагают различные моменты решения этого явления, плохого явления в нашем обществе. Скажите, пожалуйста, что ваша партия непосредственно предлагает для решения проблем безработицы? Так, пожалуйста, вам слово. Мен өзүбүздүн тилибизде эле жооп берсем уруксат да. Жумушсуздук көйгөйү боюнча биздин партиянын программасынын негизинде эң негизгиси мындай деп айтсак болот да, ушул элдик холдинг курулганда анын астындагы корпорациялардын ичинен мисалы элдик үй куруу корпорациясы бар. Элдик үй куруу корпорациясында биз айтып атабыз, үйлөрдү курабыз, комбинаттарды курабыз, өнөр жай ишканаларын курабыз, социалдуу маанилүү объекттерди курабыз деп, бала бакчалар, мектептер, ушулардын баардыгын курганда ушул мекемелерде ким иштейт? Жөнөкөй адамдар, карапайым адамдар иштейт. Мисалы, ушу элдик үй куруу корпорациясынын негизинде эле, ошол эле корпорациянын негизинде 15 миң жумуш орду менен камсыздалат жөнөкөй карапайым адамдар. Бул бир эле программанын негизинде. Андан тышкары мал чарбачылык корпорациясынын негизинде 20 миңден ашык орун менен камсыздалат жөнөкөй адамдар. Бул сандардын баарын мен асмандан алып айтып аткан жокмун. Мунун баардыгын биз тактап эсептеп чыкканбыз. Эгерде кызык болсо, программаны ачып биздин таанышып чыксаңыздар болот. Мындан тышкары дагы туризм жагынан, медицина жагынан, билим берүү жагынан дагы көптөгөн иш орундары менен камсыздала турган көп маселелер бар биздин программада. Как партия Бирбол? Да, безработица, безусловно, самая главная проблема. Это вопрос развития, это вопрос увеличения доходов, это вопрос сокращения потока мигрантов. Сегодня официальная статистика гласит, что 5,3% безработицы, но там пугает, что в основном молодежь, большая часть этого составляет молодежь. И здесь надо, знаете, работать по нескольким направлениям. Первое направление, мы должны вернуться именно к вопросу образования, потому что мы сами помогаем безработице. Мы готовим именно не специалистов, мы готовим таких людей, которые получают дипломы.
а мы должны готовить специалистов. На сегодняшний день, да, они на 4-5 лет как бы занимаются учебой, и эта масса, она не видна, но потом по завершению этого учебного процесса они становятся автоматически многие безработными. Многие молодые люди работают не по специальности. Мы предлагаем вот, обратить внимание в образование, то есть интегрировать образование и бизнес. У нас работники и работодатели, они не интегрированы. Они работают в разных других направлениях. Второе, у нас нет ресурсов, мы это должны понимать. Мы должны развивать, у нас вот статистика гласит, что только 8% выпускников школ предпочитают технические специальности, и только из них 2% IT. То есть вот мы можем сделать IT, то есть у нас такая уникальная страна, мы можем, у нас сейчас очень приоритетное направление, айтишник, то есть специалист IT-технологий, он может жить в Кыргызстане, но он может работать со всем миром. Мы это должны использовать. То есть, по примеру, например, тоже Беларуси, да? Страна с очень развитой IT-технологией. И статистика боюнча карасак, Кыргызстанда 5 көйгөй болсо, эң биринчи бул жумушсуздук болуп эсептелет экен. Бул жумушсуздук менен биздин партия эң жумуш орун түзүүгө шарт түзгөндөрдүн эң алдыңкылардын бири болуп эсептелет. Бул болсо биздин партиянын мүчөлөрү 10 000 жумуш орун түзүптүр. Биз ошону шайлоого чейин онлайн жумуш орун түзүп берип атабыз. 20 000 орун жумушун түзгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз болот экен 41 жылдын ичинде. Бүгүнкү күндө бардыгыбыз интернетти жакшы колдонгонго үйрөндүк. 40% интернет менен камсыз болду мамлекетибиздинчи. Мегаком, Мошка, Билайнды караганда 95% элибизге жетет экен. Баарыбыз колдонгонду үйрөндүк. Эми акча жасоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бүгүнкү күндө онлайнды карасак 13 000 жумуш орunu сунушталып жатат. Бүгүнкү күндө биз баштадык, старт алдык, окутуп баштадык. Кудай буйрса 1 жылдын ичинде биз 20 000 жумушчу орун түзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт онлайн. Ошол эле IT тармагында жумуш орун көп бүгүнкү күндө заман талабына жарашачы. Жумушсуздукту жеңиш үчүн бул миграцияны токтолот. Жана да жогоруда айтылып кеткендегидей мигранттарды кантип токтотобуз? Бул деген ошол эле кайт эле үй тармагы бүгүнкү күндө оор көйгөй болуп эсептелет. Ошо үй тармагын чечишкенде биз жумушчуларды туура түзүп бере алабыз. Ал кандай чечилет? Биз деген инвесторлор келип жатканда ошолорго биринчи аларга жумушчу орун жетишпей жатат бүгүнкү күндө. Мамлекетибиз кички болуп, саныбыз элибиздин жумушчулары мигрант болуп кеткендиктенчи. Ошондуктан биз туура үй маселесин чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек. Ал кантип чечилет? Ал деген биздик аннуитивный методго өтпөй кредитование. Кийинки суроого өтөлү. Жаш үй бүлөлөрдү социалдык жактан татыктуу колдоо боюнча кандай пландарыңыздар бар? Анан партиянын конкреттүү кадамдарын, кандай чараларды көрө тургандыгы жөнүндө айтып берсеңиз. Жаш үй бүлөлөрдү, мисалы биздин мал чарбачылык корпорациясында жаш үй бүлөлөр, айыл жергесинде турган жаш үй бүлөлөр мисалы кой бакканды билет деп коелду. Кой бакканды билет, ошо мал чарбачылыгы менен иш жүргүзүп ушинтип келген да. Бирок ал жерде эч кандай шарттар түзүлгөн эмес. Ошо биздин мал чарбачылык корпорациясынын негизинде биз ошол жаш үй бүлөлөргө мисалы 10 асыл тукум уй берип, анан ошол уйларды бага турган сарайларды куруп берип, анан ошол үй бүлөлөргө турак жай, ушундай нерселерди кылганга ошо биздин программабызда камтылган ушундай маселелер. Андан тышкары элдик үй куруу корпорациясы боюнча жаш үй бүлөлөр үчүн дагы мисалы 7 000 сомдон баштап төлөмдөр, бир айдагы төлөмдөр 7 000 сомдон баштап, баштапкы төлөмдөр жок, пайыздар жок. Жаш үй бүлөлөргө бул дагы аябай чоң жардам го деп ойлойбуз. Анткени жаш үй бүлөлөр жаңыдан үй бүлө куруп, жаңыдан жумушка орношуп, айлыктары аз болгондуктан алар өздөрүнө көп нерселерди
көп нерсени эмете албайт да, кандай десем, көп эмете алышпайт. Ошондуктан биз жаш үй бүлөлөргө ушундай жакшы маселелерди койгонбуз өзүбүздүн программабызда. Рахмат, Руслан мырза. Жаш үй бүлөлөрдүн эң негизги маселеси мына былтыркы жылдын статистикасында жаңы үйлөнгөн үй бүлөлөрдүн 25% ажырашып кетет экен. Бул эмне дегендик? Бул жалгыз эне дегендик. Бул атасыз калган мындай толук эмес үй бүлөнүн балдары дегендик. Бул эмне дегендик? Бул кирешеси азайып, ошол жалгыз эне баягы баланы багууда кыйынчылык тартат дегендик. Биз айтып атабыз да, биздин өлкөбүз социалдык өлкө болуш керек. Социалдык багыттагы өлкө болуш керек. Бирок социалдык багыттагы өлкө дегендик мындай акча таратуу, акча берүү эмес да. Бул бирдей мүмкүнчүлүктү баарына тартуу. Ошондуктан эң биринчи жанагы пандемияда да көрбөдүкпү, өзгөчө үй бүлөнүн ичиндеги коммуникацияны биз бул жаш үй бүлөдө үй бүлө куруу, бала тарбиялоо деген нерселерди биз бул коммуникацияны биз үйрөтүшүбүз керек. Муну мектепте да берилбейт экен, жогорку окуу жайларында да берилбейт экен, бул кээде бизди тилекке каршы үй бүлөдө да берилбей калат экен. Бул эң биринчи ушул маселени чечишибиз керек. Экинчи маселе, биз жаш үй бүлөгө мисалы эмне керек? Үй маселеси керек, билимин, мисалы иш тажрыйбасы, жумушка орношуш керек, анан жанагы балдарны бала бакчага, анан кийин мектепке бериш керек. Бул эми бири-бирине чиелешкен мындай татаал маселелерде биз жанагы үй маселесини, турак жай маселеси абдан аябай мындай актуалдуу маселе. Муну чечиш үчүн жарым үй бүлөлөр бөлүнүп миграцияга кетип калат. Бүгүн биз жеке мамлекеттик өнөктөштүн принциптеринин негизинде ушул маселени чечсек болот. Мамлекет курулушчуларга социалдык заказ берип, ушу жаш үй бүлөлөргө жеңилдетилген шартта үйлөрдү берсе болот. Бүгүнкү күндө ошо жаш үй бүлөлөрдүн дагы муктаждыгы болгон, мисалы ошол эле билим берүү менен жана саламаттык сактоо. Бул жагынан да аябай кыйналышат. Мисалы прописка институтун жоюшубуз керек. Бүгүнкү күндө көптөгөн жаш үй бүлөлөр шаарда келип, ошол мамлекеттин социалдык кызматтарын колдоно албайт. Кыргызстан партиясы. Жаш үй бүлөлөрүн бекитиш үчүн бул биз үй бүлөлүк институтту бекитишибиз керек, кайра карап чыгуу керек. Социалдык гана муктаж үй бүлөлөр ажырашуу дегенден мен алысмын. Көбүп кеткендер деле ажырашып атат, көрүп турабыз баарыбыз. Биз өзүбүздүн салтка жараша, өзүбүздүн баалуулукка жараша кайтып келишибиз керек. Көрүп тургандай эле баягы үй бүлөлүк муктаж адамдар дагы ажырашуудан көп учурап атат. Бул деген ошол эле миграция проблемасы көп учурда так айтылып жатат. Миграцияны чечишибиз керек. Анткени миграция ата-эне үй бүлөнүн бир эле мүчөсү, же күйөөсү, же аялы мигрант болуп кеткенде, балдардын тарбиялоосу да бузулуп атат. Ал атасы жок же апасы жок чоңойгон бала, ал башкача болуп чоңоюп атат. Ошондуктан биз бул деңгээлде биз Санарип Кыргызстан платформасына так көрсөтө алдык. Институттарды кантип бекитебиз, миграция маселесин кантип чечебиз, бир аймак, бир ишканага кантип көрсөтө алабыз да. Ар бир аймакка инвестор аркылуу бир тармагын көрсөттүк. Кандай үй бүлөлөргө $300 салсак, бир аймактарга адамдар төлөгөнгө, үй бүлөлөр төлөгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Ошол эле үй салынып баштаганда үйеси салууга катышса, ага скидка берилет экен. Инвесторлор менен бул тармакта абдан катуу сүйлөшүү болду. Алар ошол эле үй бүлө бүткөндөн кийин инвестор ошол эле аймакка завод салганга мүмкүнчүлүгү түзүлөт экен. Экинчи тармак бул мамлекет тарабынан 8% пайыздагы кредит берсе, насыя берсе, бул 3 миллион сом берсе эгерде, бирок аннуитивный методдон катышыбыз керек. Канча? 180, Уважаемые кандидаты, я предлагаю далее нам с вами поговорить об инфраструктуре, а именно о дорогах. К сожалению, мы, конечно, ремонтируем дороги, особенно в последние годы, но все дороги отремонтировать невозможно, особенно в регионе, в глубинке. Там дорожная артерия очень в плачевном, конечно, состоянии. Отремонтировать полностью все дороги за счет бюджета невозможно.
Скажите, пожалуйста, что ваши партии предлагают в решении вот этой вот дорожной проблемы? Есть ли какие-то варианты без того, чтобы взять кредиты и, возможно, как-то за счет внутренних средств решить проблему дорог? Вот по поводу дорожной инфраструктуры, пожалуйста, вам слово. Аябай жакшы суроо болду. Биз кредит берүү деген суроого каршыбыз да. Кредит бербеш керек деп айткыбыз келет да биздин партия. Анткени кредит деген бул жөнөкөй карапайым адамдар үчүн эң аябай оор нерсе. Анткени проценти, пайызы көп да, 2 эсе болуп төлөнөт да. Ошондуктан жол маселесин айтып атасыздар, туурабы? Жол маселеси деп. Мисалы биздин жана элдик үй куруу корпорациясы программасында биз үй курабыз деп атабыз, үйлөрдү курабыз. Мисалы Фин компания, Элематик Фин компаниясы менен буга чейин сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп биз аркылуу алардын тажрыйбасы эметтик да, кандай десем, өздөштүргөн жокпуз, бардыгын көрүп чыктык, бардыгын көрүп иликтеп чыктык да. Ошол компаниянын тажрыйбасы колдонуп, биз ушул программанын аркасында ушундай үйлөрдү куралы деп айтып атпайбызбы? Ошондо курганда, мисалы, айыл жергесинде коттедж үйлөрдү курабыз деп атабыз да. Айыл жергесинде куруш үчүн, мисалы, заводдор, фабрикаларда в основном 90% ошо каражаттар, үй куруу каражаттары ошол заводдордо жазалат да. Үйлөр болсо конструктор катары эле чогулуп, тез аранын ичинде бүтөт. Ошол айыл жергелерине жеткирүү үчүн жолдор керек да, туурабы? Биз ошо заводдорду куруу менен, үйлөрдү куруу менен жолдорду кошо курабыз да. Ал жака транспортировка кылып алып барышыбыз керек. Ошол дагы маселелер каралган да биздин программадачы. Ошол эле жолдорго колдонула турган каражаттар биздин заводдордон чыгарылат. Мисалы, үйдү курганда биз 2 подъездүү 10 этаждуу үйдү 3 айдын ичинде курабыз деген, биринчи этажын 3 айдын ичинде курабыз деген эсептөө бар да. Ушу жол маселеси ушул биздин бардык программалардын негизинде каралып чыккан. Бул мен азыр элдик үй куруу корпорациясынын эле негизинде айтып бердим. Калган программалардын негизинде дагы ушул аябай түпкүрүнө чейин каралып чыккан да. Мал чарбачылыгында деле 15 секунд убактыңыз бар. Деги эле ушул кантип кредит албай жашайт деп ойлойсуз? Бир-эки сөз менен айтып койсоңуз, сиз айтып атасыз, кредит албаш керек биздин элде деп атасыз. Биздин корпорацияны карапайым адамдар түзөт. Ошол карапайым адамдар биздин корпорациянын акционерлери болот да. Түшүнүктүү. Бир бол партиясында. Я прошу прощения. Дело в том, что когда Бакыт задавал вопрос, циферблат не остановился, и у вас есть еще 10 секунд, поэтому вы можете закончить. Буквально 10 секунд ваш. Ошол карапайым адамдар ушул корпорациянын акционерлери болот. Мисалы, биздин ушул элдик үй куруу корпорациясынын программасынын негизинде биз мисалы ушу мамлекет тарабынан бөлүнгөн 10 миллиард сом акча, ушу ипотечный кредитованияга бөлүнгөн акчаны, ошол акчаны биз ошо комбинаттарды курууга жумшайбыз деген. Бир бол партиясында сөз. Знаете, этот вопрос, он очень такой... Кыргызстан вообще по качеству инфраструктуры он занимает где-то 122 место в мире. Инфраструктура очень важна, потому что это качество жизни, это экономика, это развитие экономики. У нас вот именно строительство дорог, она самая коррупционная. Чуть ли километр он не доходит до 2 миллионов. Это превышает нормы, то есть международной практики выше. Да? Плохо, что вот эта помощь, которая основная масса, то есть объем помощи, который мы получили, или кредитов, она именно израсходована на вот эту сферу, да, строительство дорог и энергетику. И что плачевно, за это вот никто не ответил. Вот я даже вот знаю, что был год назад большой чиновник, да, министр или замминистра, руководящий, он попался как бы... Его выгнали с собрания, то есть обвинили в том, что он замешан в коррупции. Но этот человек, он идет сейчас в списках
политической партии. То есть это случается только у нас, в Кыргызстане. По поводу строительства дорог, здесь то есть без привлечения иностранной помощи или иностранных инвесторов или международной помощи в нашем положении не обойтись. То есть мы первое должны решить эффективность использования этих средств. И должны те люди, которые были замешаны в коррупции, использовали по коррупционным методам построили эти дороги. И эти дороги, как вы сказали, мы их каждый год меняем. То есть они должны отвечать. Но здесь строительство, обновление инфраструктуры очень важно, потому что мы должны здесь привлекать наших отечественных предпринимателей и предприятий. Государство должно выступать в роли заказчика и использовать новые технологии. Кыргызстан Республикасына келген грант менен кредиттин көбү бул 2,8 миллиард акча бул жолго кеткен. Бирок туура эмес кеткен, так баарыбыз көрүп турабыз. Каяка эң эле чоң коррупция бул Минтранста деп айтсак болот да. Биз Санарип Кыргызстан платформасы аркылуу жолдорго кеткен каражатты жана сапатын көзөмөлгө алууга биз элге мүмкүнчүлүк түзүп берип жатабыз да. Биз жолдорду, бул биздин жолдор мамлекетибиздин тамыры болгондуктан жолго кетирген каражатты аябашыбыз керек, туура пайдаланышыбыз керек. Ички ресурстарыбыз туура пайдалана албай жатат. Көптөгөн ресурстар бар жолго табуу жолуначы. Анан асфальт жолдон стандарттарды алмаштырышыбыз керек. Биз бетонный жолдорго өтүшүбүз керек. Өнүккөн өлкөлөр бетонный жолдорго өтүп атышат. Бетонный жолго өткөндө биздин цементный заводдорубуз туура иштеп башташат. Ошо эле Аравандагы заводубуз, Канттагы заводдор, туура заводдордун тармактары бүгүнкү күндө даяр. Алар ошол жолго салууга мүмкүнчүлүктөрү бар экен. Алар менен сүйлөшкөнбүз, биздин партиянын мүчөлөрү. Биз жолго туура гана мамиле жасаганда инвесторлор да келип баштайт. Жол бул биздин тамырыбыз. Бүгүнкү күндө 2,8 миллиард деген өтө оор акча да, мындай айткандачы. Ушунча акчаны туура пайдаланылбаганга өкүндүрөт да. Мындан баштап биздин партияны сунуштап жатабыз. Элге көзөмөлгө алышыбыз керек. Биздин Санарип Кыргызстан платформасы аркылуу келген кредитти дагы, грантты дагы биз көзөмөлгө алууга мүмкүнчүлүгүбүздү түзөбүз. Рахмат. Урматтуу талапкерлер, биз тараптан берилүүчү суроолор ушун менен жыйынтыкталды. Биз дебаттардын экинчи раундуна өтөбүз. Благодарим вас за ваши полные ответы. Жаль, что не осталось дополнительное время, потому что у нас будут достаточно интересные вопросы по вашей программе. Первый раунд подошел к своему завершению, мы переходим ко второму раунду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 4 октябрда боло турган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7 чакырылышынын депутаттыгына талапкер партиялар арасындагы дебаттарды көрүп жатасыздар. Урматтуу талапкерлер, бул экинчи раундда сиздер каршылаш партияларга 2ден суроо бергенге укугуңуздар бар. Ар бир суроо үчүн 1 мүнөттөн убакыт сарпталат. Анда сөз Афганистан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясы. Бирбол партиясына берген сурооңуз. Мен эч кимиңиздерге суроо бербей эле коеюн. Анткени биз насаатчыларыбыз менен ушинтип чечим чыгарганбыз. Эгерде суроо берсем, мен сиздерге тийишип, ушундай бир нерселерди чукуп айтышым керек да. Биздин анткибиз келген жок. Мен сиздерге суроо беришиңиздер керек. Бул Борбордук шайлоо комиссиясынан атайын бекитилген жоого ылайык. Андан сырткары сиздер мен кайрылуу катары, каалоо катары айтсамбы деген ойдо болгом да. Демек сиз 2 суроо бергенге тең каршысыз. Каршымын. Макул, анда Бирбол партиясы. Мен каалоо катары айтып кетким келет да. Ошол убактымды, суроо берген убакытты мен каалоо катары айтып кетким келет. Жооп суроо берген убакыт сиздерден талап кылынбайт. Жооп берген убакыттарда гана мүнөтүңүздөр кетет. Анда суроо беришим керек. Суроо беришиңиз. Анда суроо берейин. Бирбол партиясы, да?
сиздердин мал чарбачылык боюнча программаңыздын негизинде ушул айыл жергесиндеги азыркы болуп жаткан айыл өкмөттөрүнүн жумушу, айыл өкмөттөрүнүн кылып жаткан программалары деп коелу да. Ошолор боюнча кандай иш аракеттер жүргүзүлдү силердин программалар негизинде? Биз негизи айыл өкмөттөрү мал чарбачылыкты биз айыл чарбанын ичинде мындай бөлүп карабайбыз, жалпы айыл чарба деп карайбыз. Негизи бул маселени дагы аймактар деп карайбыз. Биз ал жерде биринчиден жанагы экономикалык эркиндикти ошол айыл өкмөттөрүнө элге негизи бериш керек. Биз биринчиден жанагы өкмөттүн уйгарым укуктарын жоебуз, акимдерди жоебуз, институттун жоебуз. Айыл өкмөттөрүнө көбүрөөк акимдер, баягы айыл кеңештери шайлаган акимдерге көбүрөөк уйгарым укуктарын беребиз. Азыркы учурда айыл өкмөттөрүнүн эң чоң проблемасы текшерүү органдары көп. Эч бир демилгени аткара албайт булар. Бирдеме кылайын десе текшерүүдөн коркуп эле инициативасыз демилгеси отура берет, анан кайдан өнүгүү болот. Ошондуктан буларга биз мүмкүн болушунча эркиндикти берип, мүмкүн болушунча алардын демилге көтөрүп, элдин турмушун жеңилдеткенге биз шарт түзүшүбүз керек. Ошол баягы бийликти, биз айтып аткан бийликти буларга биз беришибиз керек. Ошондо гана аймактарда кандайдыр бир өнүгүү болот. Анан айыл өкмөттөрүнү айылда эле баягы камабай, негизи Кыргызстанды мындай дүйнөгө интеграцияланган, дүйнө менен атаандаша турган бир өлкөнүн ичиндеги айыл өкмөт түшүнүгүнө ээ болушубуз керек да. Баягы айыл өкмөтү номиналдуу, формалдуу болбой. Анда сиздин бул партияга берген сурооңуз. Экинчи суроо бербейби? Экинчи суроону бериңиз. Экинчи суроону берейин. Кечиресиздер. Туризм жагы сиздин программаңыздагы туризм жагында эң негизги максат катары эмнени карадыңыздар? Туризмде биз биринчиден өлкө туризмге ылайык, эркин болуш керек. Анан бизде ички туризм быйыл аябай өнүктү. Ички туризм биздин экономиканын өнүгүүнүн бир көрсөткүчү катары ички туризм сырткы туризмден дагы маанилүүрөөк болуш керек. Биз туризм десе эле баягы көл 2 айды карап атпайбызбы? Бирок бүгүнкү күндө мисалы ошол эле көлдү эле ала турган болсок, 2 ай эс алуучу, күзүндө спорт чыңдоочу, андан кийин кышында баягы эмелерди баарыбыз билебиз, Биз ошондой Ысык көл областынын мисалы жалпысынан мындай туризм хаб бир гана Кыргызстандын эмес, жалпы Орто Азиянын бир туризм борборуна айландыргыбыз келип атат да. Мындай багыттар абдан көп. Ошол жанагы инфраструктура маселесин биз кеңейтсек, жана туалеттерди оңдосок. Бир партиясы Афганистан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясына берген сурооңуз. Мен бир нерсе аябай мен үчүн силердин партияңарда бир нерсе аябай түшүнүксүз да. Мисалы ветеран деп атпайбызбы биз жанагы локал эмелерге согуштарга катышкан Афганистан. Анан ошонун кандайча жаштар канаты болуп калат да. Ветерандар болуп жүрүп эле анан ошол согуш ардагерлеринин эмесинин жаштар канаты кандайча болуп калат. Бул жаштар канаты эмне менен элек? Бул согушту, ошол согуштун милитаризацияны пропагандалообу, же болбосо тескерисинче тынчтыкты пропагандалообу? Жаштар канаты эмне менен элек силерде? Сиздин жүйөсү кандай дейм да? Ал жерге жаштар канатын уюштурулуп. Сиздин сурооңузду эгерде туура түшүнгөн болсом, сиз айтып атасыз, биздин ушу Афганистан согушунун ардагерлеринин, ветерандардын арасында эмне үчүн жаштар жүрөт деген суроо болуп атабы? Себеби Афганистан согушун баарыбыз эле билебиз да, кандай болгон, бизден эми бул Советтер Союзунун катасы деп айтылат. Бейгүнөө канча киши бизден эле Кыргызстандан эле 700-800ге жакын киши курман болгон, каза болгон. Анан эми муну бир кандайдыр бир улантып милитаризацияны пропагандалоонун бир кажети барбы ушинтип жаштар канаты аркылуу? Биздин жооп берейин бул суроого. Биздин Афганистан согушунун ардагерлеринин партиясынын курамында чындыгында эле ардагерлер гана эмес, жаштар дагы бар. Полностью курамы биздики карапайым адамдардан турат и жаштардан турат да. Ардагерлер и жаштар. Жаштарыбыздын кээ бирлери ошол ардагерлердин уулдары, кыздары бар биздин партиябыздын талапкерлердин арасында, мүчөлөрдүн арасында. Алар өздөрүнүн ата бабалары кылган нерселерди, ошол нерселерди кайра кайтарып келүү мурунку. Экинчи сурооңуз.
Мен дагы эле ошого түшүнгөн жокмун. Ошондо силер согушту пропагандалап атасыңарбы? Же бул катаны мындай сактап, андан ары бул катаны дагы жаяйын деп атасыңарбы? Жок, биз согушту эч кандай пропагандалаган жокпуз. Биздин мен башында айтып кетпедимби? Биздин эң негизги максат ошо СССР кулагандан кийинки жоготуп алган баалуулуктарды кайтарып келүү. Социализм Кайсы баалуулуктарды? Мисалы 30 жыл болду, мына 30 Советтер Союзу кулагандан кийин 29-30 жыл болду деп коелду да. Ошол кулагандан кийин эч нерсе кылынган жок, эч нерсе өзгөрүлгөн жок биздин өлкөдөчү, мындай өлкөнү өнүктүрүш үчүн. Афганистанга дагы аскер жибериш керекпи анда биздин Кыргызстан кандай? Жок, сиз мени түшүнбөй жатасыз. Мисалы ошо 30 жыл мурун, ошол эле мисалы туризм боюнча сиз жооп бердиңиз, 30 жыл мурун биздин эс алуучу жайлар, пансионаттар айтып коеюн, мына Аврора, Голубой Сыкуль деп атабыз, ошондой нерселер көп курулган, мисалы Советтер Союзу убагында, туурабы? Көптөгөн нерселер кылынган. Ошолор мисалы Советтер Союзу кулагандан кийин эч нерсеси кылынган жок. Биз ошол Убактыңыз бүттү. Биримдик партиясы Кыргызстан партиясына берген сурооңуз. Бир бол партиясы, кечиресиз. Мен Алмазмырзага мындай бир суроо берейин дедим эле. Мисалы баягы Кыргызстан партиясы жанагыдай бир чуулганда окуя болбоду, шайлоонун алкагында жанагы кеч алып келип, анан ар кандай сотко чейин барды, митинг болду, анан ошол жерде көп нерсе чыкты. Мисалы ошол жерде мисалы митингде кыргыз элине баягы бармак көрсөтүлдү, анан негизи тиги бул арак өндүрүлгөн компаниянын түптөгөн партиясы деп айтылып атат. Анан жанагы бир топ эле ОПГ чуулганда окуялар менен контрабанда ал бул ызчуу менен анан мисалы партиянын ичинде мүчөлөрүнгө китепкана сатылып ушундай көп аралашып калды. Анан мен жөн жаран катары сурагым келет да, ушундай партиянын Кыргызстан деген мисалы ошо митингтерде деле көрдүк, ар кандай адамдар жүрдү, мисалы кээ бир сепети болгон адамдарды көрдүк. Ошолордун Кыргызстан деген атты алууга канчалык эмеси бар да, мындай моралдык укугу бар да ушул партиянынчы. Башка бир ат тандаса болбойт беле? Жалпы Кыргызстанга мындай көзсүпөгөндөй болуп калып атат да. Биринчиден ЦИКтин чечимин туура эмес деп сот чечти. Биз укуктук мамлекетте жашап аткандан кийин соттун чечимине баш ийишибиз керек. Бир гана эмес, эки соттон утуп келдик. Бул ал жерде биздин катабыз жок болчу. Бул ЦИКтин катасы деп эле өздөрү мойнуна алышты. Сот кабыл алды. Ал жерден биз бардык юридикалык жактан норманы сактаганбыз. Анан жанагы кол көрсөткөн боюнча айтып кетели. Ал боюнча иликтөө болду бизде. Ал адамыбыз кечирим сурады, эмоцияга алдырып койдум деп айтты. Ал деле биздин сторонниктердин бири экен. Ал адамды дагы провокация кылыштыр чоң казат тараптан. Ал адам ошо эмоцияга алдырып койдум деп кечирим сурады. Кечирим сурады ал киши. Адам болгондон кийин бул биз жашап аткандан кийин баардыгыбыз адашат экенбиз. Ал адамды адаштым деп кечирим эмоцияга алдырып койдум деп көрсөттү. Кечирим сурады. Экинчи, арак заводтука айтып атасыңар, Бул эми арак заводун мен мындай айтканда ошол кишинин 100гө жакын заводу бар экен. Ошол экинчи суроом, мисалы мен дагы баягы жолдо баратып, анан кийин азыр угуп атып дагы аябай эме болдум да. Силер баягы сүйүнчү деген сөздүн мындай баркын кетиргендей болуп калдыңар да. Мисалы Кыргызстан партиясы биринчи шайлоого барганда берген убадаларынын 6 гана пайызын аткарыптыр. Ушул сүйүнчү деген маселе дагы ошол жерде аткарылбаптыр. Силер муну экинчи жолу кайра баягы мисалы сүйүнчү деп айта албай калдык да, мындай эркин түрдөчү. Анткени бул баягы эле тамашага чалынып эле кайра аткарылбай сүйүнчү деген сөз жана Кыргызстан деген сөздүн баркы кеткендей эле сүйүнчү деген сөздүн дагы баркы кетти да бул кыргыз элиндечи. Ушул нерсе канчалык керек беле, бар беле бул нерсе, муну мен сүйүнчү пул боюнча айтып кетейин. Аткарылган жок да биринчи шайлоо. Аткарылды 2015ке чейин эч ким алчу эмес да. 2015тен баштап биздин жок, биз баштадык да, этап менен келе атабыз да аны дагы. Эми баарыбыз эле балдарыбыз Гарвардта окуса дейбиз, Оксфорд окуса дейбиз, бир жерден барып окуп атышпайбы алар деле. Биз дагы жакшы ниет менен программанын алкагын алып кеткенбиз. Бүгүнкү күндө 50 миңден алгандар бар. 3 бала төрөгөндөр болсо алып атышат. Биз этап менен бул жолу болсо эгиз төрөгөндөргө деп ниет кылдык. Анан каржылаа булактарын биз Санарип Кыргызстан платформасы аркылуу көрсөткөнгө аракет кылабыз. Каяктан табабыз?
кандай булактар болот экен. Сүйүнчү пул 2017-жылы кирип баштады. Бүгүнкү күндө бир жылда 159 000 адам алат экен. Ошондо биз санасак 4 000 сом бул шаарда, айылдарда жашагандар экен. Тоолуу аймактарда 22 000 киши алат экен, 5 000 сомдон. 50 000ден эч ким ала элек. Алып атпайбы? 3төн төрөгөн энелер алып атпайбы? Ар бир баласына 50 000 сомдон алып атат. Бул четинен болсо дагы этап менен алынып баштады. Бул келе жаткан биз сиздин эки сурооңуз калды, Кыргызстан партиясына берилелик. Мен жанагы айтып кеткендей эле, мен правиланы айтып койбодуңарбы? Калуу айтканга болбойт, суроо эле бериш керек депчи. Мен ошол эле мнениямда калгым келет. Шашып эле Бир бол партиясына программасы боюнча кайсы маселе мени кызыктырып атса ошол жөнүндө сурап койдум. Кыргызстан партиясына менде суроо жок. Бербейм. Кыргызстан партиясында каршылаш партияга берген сурооңуз. Программаңызды карап чыксак, биздин Кыргызстанда 70% билимсиз деп айтып жазып турсаңар да. Бул каяктан алган статистика? Ошону мага кызык болду да. Кайсы эсептөөнүн иликтөөсү болду да бул? Биз программаны түзүп жатканда ошол эгерде сиз билим берүү биздин билим берүү боюнча билим берүү тармагындагы программаны окусаңыз, биз андай статистиканы эмне үчүн жаздык? Биз университеттерди курабыз. Ошол университетте бесплатно, акысыз окуй турган университеттерди курабыз депчи. Ошондой программанын негизинде ошондой нерсени жазганбыз да. Эмнеге 70% билимсиз дегенибиз, анткени көбүнчө эле биздин балдарыбыз деп коелу, биздин балдарыбыз, инилерибиз, сиңдилерибиз окуй албай калат, карапайым адамдардын. Анткени каражат жок окуганга. Каражат жок. Көбүнчөсү биздин эл азыр жакыр деп айтсак болот да. Ошон үчүн алардын ошо окуганына каражат жок болуп эле окубай калып, анан көбүнчөсү билим алганга. Бирок тактоо иретин айтып кетейин. Конституцияга жараша ар бир жаран биздин балдарыбыз бекер билим алууга мүмкүнчүлүгү бар. Бул силер асмандан алган экен, бул тактоо иретин айтып кетели. Бул болсо дагы сизге да кошулуп кетсек болот. Көп адам билимсиз болуп барат. Неге? Бул эски система менен келаткан үчүн. СССРдин. Биз жаңы форматка өтүшүбүз керек. Балдарга сабак берип аткандачы. Ошондо бул азыр балдарыбыз ата-энебиз урушпаса экен, для галочка окуп калды. Кызыктуу кылышыбыз керек. Биз ошол жолдорун Санарип Кыргызстан платформасы аркылуу көрсөткөнгө аракет кылабыз элге. Экинчи суроом болсо, программаңызда бар экен, жогорку технологиялык жана креативдүү экономиканы түзөбүз деп турсуңар. Бул кандай жол менен түзөсүңөр? Кененирээк айтып берип койсоңар. Именно экономика тармагын. Жогорку технологиялык жана креативдүү экономиканы түзөбүз деп жазып турсуңар да, программаңарды карасакчы. Мисалы, ушул суроого байланыштуу биздин ошо медицина тармагындагы ошо мындай эме кылып кетейин, жалпылаштырбай конкретно айтып кетейин, ошо экономиканы өнүктүрүү, мисалы медицина корпорациясы программасынын негизинде бизде IT цифровизация, санариптештирүү деген бир пунктубуз бар. Анткени IT технологии, новый технологии да. Ошону мисалы көбүнчө эле биздин врачтарыбыз 70-ке чыгып калган, 60-ка чыгып калган жакшы адис врачтарыбыз бар. Алар ошол IT технологияны өздөштүргөн эмес, азыр өздөштүрө албайт да, азыркы эмедечи. Бир бол партиясына берген сурооңуз. Бир бол силердин программаңарда жакшы долбоорлор бар экен, бирок ишке ашы нереально экен да, мындай карагандачы. Англис тили менен программдоо сабактарын 1-класстан баштап киргизебиз деп турсуңар да. Бирок мугалимдерди эле камдаш канча убакыт кетет? Бул канча убакытын санап чыктыңарбы? Эми азыр программдоо жанагы англис тили деген бул биздин дүйнө менен интеграцияга жардам берет. Анткени кыргыздар компьютер тили, анан англис тили бүгүн билим алууга жардам берип, баягы өнүгүүгө эң чоң салым кошкон эки тил деп айталы. Азыр эми ааламдашкан дүйнөдө, интернет өнүккөн өлкөдө, дүйнөдө жашап атпайбызбы? Азыр мисалы көп эле нерселер онлайн өтүп атат. Биз бул маселени негизичи эмне үчүн деген маселени чечсек, кантип деген маселе ал чечилет. Ал өзүнөн өзү чечилет. Биз баарыбыз түшүнүшүбүз керек, баарыбыз түшүнүп атабыз. Бүгүн англис тили керек, бүгүн компьютер керек.
керек деп чечим чыгаргандан кийин ал кантип маселеси, ал мындай эле майда чүйдө маселе. Бул келечектеги долбоор экен да, мындай чечим жолун көрсөтпөп турсуңар да. Бул программага жазып көрсөтпөп. Бул программада айтылган, бирок ал деген чечим жолун так көрсөтүлбөйдө, популисттик заявление экен. Андан ары экинчи сурооңуз жок, башка. Андан ары чоң бир китепчебиз бар, ал жерде деталдуу түрдө жазылган. Болду, рахмат. Экинчи суроом болсо, айыл чарба министрлигинде модернизация кылабыз деп турсуңар да. Кандай жол менен кыласыңар аны? Айыл чарбасыны модернизация кылабыз. Мен жанагы суроодо айтып кетпедимби? Эң эле биринчи бүгүн дыйкандарыбызга биз жаңы технологияларды алып келишибиз керек. Биз бүгүн дыйкандарыбызга жанагы жаңы рыноктарды алып келишибиз керек. Министрлигин деп айтып атасыңар силерчи? Бул айыл министрлигин биз жанагы айыл чарба министрлигин бүгүн айыл чарба статистика мекемеси болуудан куткарабыз. Ал келип элге, парламентке жооп бере турган министр абалына алып келебиз. Анан ал жерде жооп берет да, мыйзам боюнча. Жооп бербейт да. Жооп берет, парламентке келет, отчетун берет. Жанагы ал жерде окуган адамдар мурунку кылымдан жолун көрсөтүп бербейсиңер, кантип модернизация кылыш керек. Бүт баары деген жана китепте деталдуу түрдө жазылган. Бизде негизи видение бар, команда бар, анан аракет бар, биз мунун баарын жасайбыз. Бул да популисттик заявление экен да, мындай айтканда. Жок. Так жол көрсөтүп атпайсыңар. Жок, 30 жылдан бери өзгөрбөгөн айыл чарба министрлигин бир күндө өзгөртүү айтып берүү мүмкүн эмес да. Бизде так ушуга жооп бар болчу, биз өзүбүздүн Санарип Кыргызстан платформасы аркылуу так көрсөтүп беребиз. 21-сентябрда көрсөңүздөр болот. Рахмат. Биз дегеле бөлүштүрүлгөн убакыттар боюнча 6 мүнөткө чейин сиздердин жоопторуңуздар болуш керек эле, бирок каршылаш партияңыздан суроо болбогондугуна байланыштуу биз 2 суроо бергенге укугубуз бар. Даярбыз. Сиз жооп берип койсоңуз, бүгүнкү санариптешкен заманда дегеле санариптештирүү жаатында сиздерде кандай пландар бар? Бүгүнкү күндө ушул жаңы заманбап технологияларды алып келүү же болбосо ушуларды Кыргызстанга тартып келүү, балдарды билим берүүдө башка жаатта болобу, бизде заманбап технологиялар менен камтуу жаатында жакынкы аралыктарда ишке ашуучу конкреттүү пландарыңыздар барбы? Биздин эң конкреттүү программабыздын бири болуп Санарип Кыргызстан платформасын түздүк. Биз 21-сентябрда так элге көрсөтөбүз. Ал жерде ар бир жаранга мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Телефон аркылуу эле мамлекеттик кызматкерлерди башкаранга, аларга сунуштарын сунуштаганга, алардын ишине баа бергенге, мыйзамдарды сунуштаганга, Кыргыз Республикасынын конституциясына жараша 79-беренеге ылайык ар бир жаран өзүнүн мыйзамын сунуштаганга мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле фискалдык органдарды кандай келип жатат, QR код менен кандай иш кылганга баардык мүмкүнчүлүктөрдү биз Санарип Кыргызстан платформасы аркылуу түзгөнгө аракет кылдык. Биз аны так көрсөтө алабыз. Бизге келип жаткан грант, кредиттин баарын көзөмөлгө алынат. Социалдык тармактарды, социалдык көйгөйлөрдү чечкен жолун көрсөтүп беребиз. Санарип аркылуу. Ошол эле тазалыктын жумушу өтө жеңилдейт. Мындай айтканда. Дагы бир суроо, убактыңыз бүттү. Туризм жаатында дегеле акыркы жылдары мына буреки пандемиянын шартында туристтердин келиши дагы бир топ азайды окшойт. Муну менен катар эми алдыда жаңы баягы заманга өтүү шартында ушу сиздердин келишиңиздер менен ушу туристтерди көбөйтүү, сырттан туристтерди тартып келүү жаатында бир пландарыңыздар барбы? Биз тоолуу аймак болгондуктан 93% биздин мамлекетибиздин тоолуу аймак болгондуктан биз туризмге өтө чоң басым койдук. Тоолуу ысык көлдөй берметибиз турганда. Бул ошо Санарип Кыргызстан платформасы аркылуу ар бир аймакты эми биз туристтерге мүмкүнчүлүк кылып көрсөтө алабыз дүйнө жүзүнө. Ар бир аймагыбыздын потенциалын көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Кандай тарыхый, медициналык жактан кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, окуу жагынан кандай мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондой ар бир туризмдин классификациясына бөлүп көрсөтүп бере алабыз. Бүгүнкү күндө биздин туризмди өнүктүрө турган органдар такыр туура эмес иштеп жатат. Кыргыз туризмге окшогондор. Алар 15 миллион сом акчаны жок кылбай, аны 44 районго так көрсөтүп берген, 44 районго акчаны бөлгөндө 783 миң сомдон бөлүнмөк экен. Ошондой эле 44 райондун акимиятынын ичинде бири-бири менен атаандаштык пайда болгондо, ар бир район өзүнүн кандай мүмкүнчүлүктөрү бар экен көрсөтүлмөк. Биз Кудай буйруса. Рахмат. Сиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дебаттардын экинчи раундундагы каршылаш партиялардын бири-бирине болгон суроо жоопторун уктуңуздар. Биз дебаттардын 3-раундуна өтөбүз.
Итак, завершился второй раунд наших теледебатов. Напомню, что в этом раунде кандидаты задавали друг другу вопросы. Все вопросы были острые, интересные, ответы были замечательные. Благодарим. Итак, мы переходим к третьему раунду. Үчүнчү раунд башталды. Теледебаттын шарты боюнча келген партия мүчөлөрүнө өлкөнүн ар аймактарынан интернет аркылуу, соц тармактар аркылуу келген суроолорго мүмкүнчүлүк бермекчибиз. Салават Эркетаева бизде суроолор менен тааныштырмакчы. Итак, мы начинаем третий раунд. Напомним, что с самого начала в эфире вместе с нами была наша коллега Салабат Эркетаева. Она была модератором. Все это время она следила за вашими вопросами, уважаемые телезрители, интернет-пользователи. И сейчас она выбрала для наших кандидатов два общих вопроса. Они будут заданы всем трем кандидатам. И два вопроса отдельно каждому представителю сегодняшних партий. Итак, Салабат, вам слово. Рахмат кесиптештер. Саламатсыздарбы, да бир жолу бизге азыр WhatsApp жана Facebook баракчабызга аябай көп суроолор келди. Мен ошонун арасынан эң маанилүү деген маселелерди көтөрүп чыктым. Биринчи суроону айтсам, биринчи азыр жалпы суроо берем, ар бириңиздер бир мүнөткө ошол жооп бер. Так, мына. Өлкөдө эң маанилүү көйгөй бул коррупция. Кай жакка барба, пара бермейин ишти бүтүрүү мүмкүн эмес дейт. Силердин партия коррупцияны жеңүүдө аткара турган 3 эле кадамды санап бериңиздерчи. 3 эле кадам. Сизде сөз? Коррупцияны жок кылуу боюнча мен буга чейинки айтып кеткендегидей, мисалы сот системасында элдик сот системасын киргизүү, элдик сот киргизүү эмес, бул конституцияда бар нерсе, бирок иштебей жатат. Коррупцияны жок кылуу, мисалы соттордун коррупциясын жок кылуу да, ошон үчүн биз элдик сотты иштетишибиз керек. Элдик сот иштесе, анда коррупция жок болот. Эл өзү ошол элдик соттун курамы карапайым адамдардан түзүлүп, ошол карапайым адамдар ким күнөөлүү эмес экени жөнүндөгү чечимди чыгарат дагы, ошол чечимди сот кабыл алат. Ошондо бул жерде коррупция жоюлат го деген ойдо биз ушундай маселени. Элдик сот. Экинчи, үчүнчү. Коррупция бардык жерде, анткени мисалы медицина тамамында. Тербек мырза, сизге суроо, экинчи суроо. Руслан мырза, экинчи суроо сизге ошо коррупция боюнча 3 негизги кадамды айтып бере аласызбы? Эң биринчи биздин өлкөбүздө коррупция менен коррупционерлер күрөшөт. Биз ошону жоюшубуз керек. Же болбосо коррупция менен күрөшпөйт эч ким. Экинчи, мүмкүн болушунча өлкөбүздө мамлекеттик кызматты, мамлекеттин баягы экономикага, бизнесмендерге, ишкерлерге, ишканаларга кийгилишүүсүн токтотушубуз керек. Жанагы бүт берилген кызматтардын баарын деген санариптештирип, автоматташтырып, жөнөкөй жаран, жөнөкөй ишкер мамлекеттик кызмат менен, мамлекеттик орган менен дегеле алака курбай тургандай, бир мамиле болбой тургандай бир абалга алып келиш керек. Коррупционерлер кантип жеңет? Жок, мен ошо айтып атам, коррупцияда бизде жеңилбеген себеби коррупция менен бизде коррупционерлер күрөшөт. Булар жанагы Финполду жоюш керек, УКМКнын тармагынан АКСти алып чыгыш керек дагы, булардын негизги коррупция менен күрөшүү милдетине кийгилиштирбеш керек. Bizde жалаң гана ушул баягы отурган жерлерин менчиктештирип алып эле, анан муну бизнеске айландырып алган. Кезек сизде Кыргызстан партиясына. Коррупцияны жеңиш үчүн бул Санарип Кыргызстан платформасы аркылуу биз коррупцияны оперативдүү чечкенге аракет кылабыз. Биз шайлоого чейин киргизебиз деп айтып кетпедикпи? Элге мүмкүнчүлүк түзөбүз. Коррупция болгон жерге ыкчам түрдө элдин сунушу түшөт. Ошо платформа аркылуу биз оперативдүү чечебиз. Бул ар кайсы убакта таможняда болобу, салык кызматында болобу өзүнүн кошелектор болуп келген. Ошолордун арылыш үчүн бул санариптештиребиз. Бул платформа аркылуу биз оперативдүү чечебиз. Качан гана адам менен жолукпаганда, качан ар бир жаран коррупция болгон күрөшүн чечимин көрсөткөндө биз жеңебиз деп ойлойм. Канча жылда ишке ашат деп ойлойсуз? Толук кандуу? Биз кыска убакыттын ичинде Санарип Кыргызстан платформасын эл кандай кабыл алса өзүнө ошондун ылдамдыгы да ошондон баягы айтканда зависит этет да.
Рахмат сиздерге. Экинчи суроо. Жер участоктарын берүү токтоп турат. Атайын мораторий салынган учурунда. Бирок бул проблема аябай топтолду дейт. Керек болсо жарылчу акыбалда. Элетте ар бир үйдө 3-төн 4төн үй бүлө жашайт. Алар жер алып, үй салып, бөлүнүп чыгуусу керек эле. Бирок жер берилбей жатат. Суулуу жер берилбейт, адыр, кайракы жерлер берилет дешкен эле. Бирок ошол кайракы жерлер да берилбей жатпайбы? Эмне себептен? Сизде жооп? Бул суроого мындай деп жооп берсек болот. Мораторий турган азыркы учурда мораторий турат. Ошо жерлерди берилбей жатат, турабы? Ошондой суроо болуп атабы? Эмне себептен? Ошо мораторий турган үчүн берилбей жатат жерлер. Элетте ар бир үйдө 2-3-4төн үй бүлө жашайт дейт. Алар жер алып, үй салып, бөлүнүп чыгуусу керек эле өзүнчө. Суулуу жер берилбейт, адыр, кайракы жерлер дагы берилбейт. Эмне себептен ошол үй бүлөлөр бир жерде ошентип жашаш керек? Жерди кантип алабыз деп жатышат да. Бул жерден биздин өкмөттө эгерде мораторий коюлган болсо, ошол мораторийди кайрадан карап чыгыш керек. Менин оюмча, карап чыгып ошол айыл аймактарындагы. Сиздердин партия өтсө, ушул жер жаатында кандай иштерди аткарасыздар? Ошону айтсаңыз анда. Биз эгерде биз парламентке өтсөк, мен буга чейин айтып кеткендей, элдик үй корпорациясынын негизинде да, в основном ошол корпорациянын негизинде, мисалы, айыл жергесиндеги жашоочулар деп коелу, айыл жергесинде жашоочуларга биздин корпорациянын негизинде ошол жерлерди бергенге шарттар түзүлөт. Сиздер Руслан жалпы эле ушул баардык эле маселелерде болгондо, ушул маселеде да аябай укуксуздук болуп кетти да. Баягы күчкө салып эле, мисалы бирөөнүн укугунун акысын төлөп эле баскынч жер басып алып эле, анан кийин аны легалдаштыра албай, трансформация албай аябай көп мындай чыңалууга да алып келген маселелер болду. Бул жерде биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Айдоо жерлерин биз бербешибиз керек. Бул азык түлүк коопсуздугу. Биз айдоо жер азыр бүт деген бишектин тегерегиндеги жерлердин баары, айдоо жерлердин баары берилип кетти, бирок эртең эмне кийебиз, биз өзүбүздү кантип багабыз деген маселе. Бул жерде мамлекет, бийлик кээде мындай бир арбитр ролуну же болбосо жөнгө салбай атат да, акырын маселени чечпей, муну таштап коюп атат. Ал жерде анан жарандар бири менен баягы карама каршы келип чыңалууга себеп болот. Бул маселени мындай коркпой, үркпөй, маңдай тескеге отуруп, сүйлөшүп, укукта кандай белгиленсе ошондой кылып чечиш керек. Бул жерде муну качпаш керек да. Анан кайрак жерлер боюнча, кайрак жерлерди бизди деген жанагы айдоо жерлерин айлантуу боюнча дагы бир иш аракет дагы бүгүнкү күндө көрүнбөй келет. Рахмат сизге. Сизде жооп? Биз платформа аркылуу жерлерибизди инвентаризация кылабыз, Санарип Кыргызстан платформасы аркылуу. Анан гана анализдеп, биз аларга көп кабаттуу үйлөрдү салганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ага дагы каржы булактарын көрсөтөбүз. Экинчиден, платформанын мүмкүнчүлүгү биздин Санарип Кыргызстандын мыйзамга өзгөртүү киргизгенге болот. Мораторийга да киргизсек болот ошондо да. 79-беренеге ылайыктап, эгерде жарандарыбыз сунуш түшсө, 10 миңден ашык колдоочу тапса, жогорку кеңешке киргизгенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Алар баягы элдин көбүн укканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бардыгы мыйзам түрүндө чечилиш керек. Мораторий болдубу, элден гана сунуш түшүш керек. Инвентаризация жүргүзүү керек деп жатасыз. Канча жылда ишке ашырасыздар? Мисалы, ушул элдер үйү жок, ошентип бир үйдө 3-4 үй бүлө жашап жаткандардын маселесин кантип чече аласыздар? Бүгүнкү күндө баягы Санариптин заманы болуп турганда бул өтө ыкчам чечилет. Ар бир аймак өзүнүн жерлерин инвентаризация кылса, Санарип аркылуу бул өтө чечкиндүүлүк керек. Элдин дагы мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Ар бир жараныбызга мамлекетти башкарууга мүмкүнчүлүк түзүп берип атпайбызбы бул платформа аркылуу? Ошого жараша чечебиз. Рахмат. Эми азыр болсо ар бир партияга суроо берсем, Анарайым, сизге биринчи суроо. Афганистан партиясы эмне себептен жогорку кеңешке аттанып жатат дейт? Эмне себептен жогорку кеңешке аттанып жатасыздар? Биздин жогорку кеңешке аттанып жаткан себеби бизде идея бар. Биз ошо буга чейин айтып келип атпайбызбы? Биз башка партиялар сыяктуу бизге кошулгула, биз менен болгула деп жаткан жокпуз. Биз ошол идеянын
тегерегинде бололу, ошол идеяны колдогула деп ошондой чакырык кылып атабыз да. Бизде идея бар. Биздин программабызда реалдуу нерселер айтылган, реалдуу цифралар жазылган. Реалдуу дегенде эмнени айтып жатасыз? Кандай мисалы? Биз мисалы элдик үй куруу корпорациясы боюнча карапайым адамдарга өздүк турак жай деп атпайбызбы? 7000 сомдон баштап айына төлөмдөр, пайыздар жок, алгачкы төлөмдөр жок деп. Ушулардын бардыгы биз ошо Элематик Фин компаниясы менен буга чейинки жүргүзүлгөн переговорлор негизинде айтып атабыз да. Булардын баары саналып чыккан. Ошол себептен биздин программада биздин идея үчүн ошону. Экинчи суроо сиздердин партияга эле. Айтсаңыздар, Афганистан партиясынын тизмесинде кимдер бар, дарамети кандай? Биздин Афганистан партиясынын тизмесинин биринчи 5 кишисинин ичинен 2 медик, 2 мугалим, 1 юрист. Биринчи 5 тизмеде. Ал эми алгачкы 35 талапкердин ичинде тизмесинде 6 медик, 7 окутуучу, 4 экономист, 1 журналист, 1 магистратура студенти, 6 техникалык билими бар адистер, 1 фермер кирди. Бул биринчи 35 киши да биздин тизмебизде берилген партиянын тизмесинде. Рахмат сизге. Бирбол партиясына суроом. Руслан мырза, айтсаңыз, Бирбол парламентке келсеңиздер, эң биринчи аткара турган ишиңиздер эмне? Кадамыңыздар кандай болот? Биздин эң биринчи аткара турган ишибиз бул шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизип, шайлоо мыйзамын толугу менен баштан өзгөртүү. Анткени шайлоо мыйзамы бүгүн тилекке каршы бир админ ресурс мыйзамы болуп калган, бийликчил гана партиялар өтө турган мыйзам болуп калган. Элдин мүнөзүн чагылдырган партиялар өтпөй тургандай кылып, мындай эркиндикти кеске чектеген бир мыйзам болуп, бизде ошон үчүн 30 жылдан бери биздин Кыргызстанда адилеттүү шайлоо өтө элек да. Ошондуктан эң биринчи бул шайлоо деген көйнөктүн биринчи топчусу экен да. Биринчи топчуну эгер биз туура топчуласак, калган топчуларды да туура топчулайбыз. Ошондуктан биринчи кадамыбыз ушу шайлоо мыйзамын алмаштырып, анан экинчи биздин жасай турган ишибиз ушу пандемиядан кийинки кыйынчылыктарды жеңип, бул ишкерлерге мүмкүн болушунча эркиндик берип, аларды азыр кыйынчылыктан чыгарып кетүү. Пандемия деп жакшы айттыңыз. Экинчи суроо, ушул пандемия шартында Бирбол саясий партиясы экономика тармагын кантип калыбына келтире алат? Азыр учурда ишкерлер абдан кыйналып атат. Абдан кыйналып атат. Себеби дегенде сатып алуу мүмкүнчүлүгү баарында түшүп кетти. Ишканалар көп айдан бери иштебей, толук камдуу иштебей калды. Мисалы, жумуш орундары кыскарып атат, салык кыскарып атат. Биз бул ишкерлерге каражат жагынан жардам беришибиз керек. Каражат таап беришибиз керек. Анткени биз алган жардам алган каражаттарды биз башка жергелерге коротуп коюп атабыз. Бюджеттен жытыктарын жабыз. Бирок биз унутпашыбыз керек. Эртең салык чогулта турган, социалдык маселелерди чече турган ушул орто жана чакан ишканалар, ошолор иш орундарын түзөт, ошолор салыкты түзөт, ошолор өлкөнүн эртеңки өнүгүүсүн камсыз кылат. Ошондуктан биз биринчи ишибиз бүгүнкү күндө орто жана чакан ишканалардын мүмкүн болушунча аларды биринчиден урушубуз керек. Алардын муктаждыктарын биз сураганын бериш керек. Үчүнчүдөн биз деген экономиканы жалпы видениени такташыбыз керек. Кайсыл жака баратабыз биз деген. Болбосо биз утурумдук эле маселелерди чечип эле өрт өчүргөндөй болуп келатабыз да. Бул жакшылыкка алып барбайт. Анткени экономикада ташталган кадамдар бул дароо жыйынтыгын бербейт. Бул 3, 4, 5 айдан кийин жыйынтыгын берет. Бул биз буну эске алыш керек. Азыр кышта келет. Жообуңузга кийинки суроо Кыргызстан партиясына. Айтсаңыз, Кыргызстан партиясы пенсияны 3 эсе көтөрөбүз деп жатасыздар. Бул канчалык деңгээлде реалдуу убада? Биз бардык нерсени айтууда биринчи анализ деп туруп айтабыз. Санарип Кыргызстан платформасы аркылуу биз анализдегенбиз. Ошондо орточо жашоо корзинасы 17 000 сом экен. Бүгүнкү күндө мугалимдердики 15 000 сом айлык экен. Врачтардыкы 10 000 айланасында болот экен да, мед кызматкерлерге. Пенсионерлерге азыр айтууга дагы оозубуз барбайт да. Уялаганыбызданчы. Биз ушу 600 000ден ашык пенсионерибиз бар экен. Аларга ушу өмүр бою мамлекет үчүн, эл үчүн кызмат кылган адамдарга туура пенсия берилбегенге бул бизге өкүнүчтүү. Ошондуктан биз саясий Санарип Кыргызстан платформасы аркылуу так көрсөтүп бердик каржы булактарын. Кайсыл тарапта бул ошол эле фуги тармагын алганда 200 ишкана туруп бар экен. 100
иштеп жатат, жакшы деңгээлде иштөө мүмкүнчүлүгүн пайдалана албай атат. Жүзү жабылып турат. Ошолорго ГЧП түзсөк, бир жылда 1,5-2 миллиард сом түшөт экен. Ошондой эле электрондук закуп боюнча 70 миллиард сом экен. 70 миллиард сомду аукцион аркылуу электрондоштурсак 2 миллиард сомда түшөт экен. Ички биздин каражатты туура колдонгонду үйрөнгөндө ошондо күчүбүздү туура пайдаланып. Экинчи суроону узатсам, Кыргызстан партиясы 5 жыл мурдакы программасынын канча пайызын ишке ашырды? Ушул боюнча кененирээк токтоп кетсем, бир гана партияда, бир эле партия 75 өзүнүн процент депутаттары менен кайта кийинки шайлоого катат. Башка партиялар бир мурунку составын мындай айтканда 10-15 эле экен санап көрсөк. Ошол эле бир бол партиясын алсак, ошол эле республика башка партиялар атабай эле коюн. 2-3 эле кишиси барат экен. Анан баягы убадалар бары куру убада боюнча калып калат экен. Жаңы лицолор менен чыгып атабыз депчи. Биз туруктуу партияларыбызды көрсөтүп, 75 адамыбыз калып, биз бир команда экенин көрсөттүк. Убадаларыбыздын баарын аткара алган жокпуз. Биз бүгүнкү күндө анын үстүнөн кантип иштейбиз, аны дагы тажрыйба алдык. Бүгүнкү күндө башка партиялар тажрыйбасы келип эле популисттик менен. Жообуңуз үчүн кесиптештер, эми сөздү сиздерге узатам. Рахмат, саламат, урматтуу талапкерлер. Теледебаттын башында биз сиздерге эскерткенбиз, таблодо турган мүнөтүңүздөрдү сиздер шайлоочуларыңыздар үчүн арнасаңыздар болот. Демек, табло көрсөткөн убакыттар 0 секундту көрсөткүчөктү. Сиздер өз шайлоочуларыңыздарга кайрылганга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Уважаемые кандидаты, наш последний завершающий раунд подошел к своему завершению, и у вас осталось время, ваше законное время для вашего завершающего слова, обращения к нашим избирателям. Пожалуйста. Биздин Афганистан согушунун ардагерлеринин партиясынын максаты Кыргызстан, Россия, Казакстан, Армения, Белоруссиянын ортосунда бирдиктүү валютасы бар, ички чек аралары жок союзду түзүү. Элдик холдингти ал эми анын алдында корпорацияны түзүп жана аны бардыгын элге таандык кылуу. Үй куруу корпорация программасы карапайым адамдар, мугалимдер, дарыгерлер, жумушчулар, куруучулар, дыйкандар үчүн түзүлгөн. Биздин эң негизги максатыбыз ортомчуларды жок кылуу, адилет сатып алуу бааларын киргизүү. Бул сүттүн литри 25 сом, эттин килограммы 320 сом, жүн 500 сом килограммы, төө бурчак 200 сом килограммы, тамеки 200 сом килограммы, пахта 80 сом килограммы. Андан тышкары ар бир карапайым адамга элиталык турак жай айына 7000 сомдон баштап төлөмдөр, баштапкы төгүмү жок, пайыздар жок, ашыкча төлөмдөр жок. Биздин насаатчыларыбыз, Афганистан согушунун ардагерлери, улуу Советтер Союзунун акыркы жоокерлери, улуу өлкөнүн балдары деп айтсак болот. Биздин партия улуу өлкөнү кайтарып беребиз. Чыныгы элдик депутатты кайтарып беребиз. Адамдар үчүн, адамдардын жыргалчылыгы, жакшы жашоосу үчүн кабыл алган жашоосу үчүн мыйзамдарды кабыл алып, жана реформаларды өткөрө турган элден чыккан адамдарды алып келебиз парламентке. Бул биздин мекенин алдындагы эң башкы милдетибиз. Биздин партиянын, Афганистан согушунун ардагерлеринин партиясынын эң башкы милдети. Сиз калган секундаңызды толук пайдалансаңыз болот. Биз 1 секундуңузду дагы студияда алып калганга укугубуз жок. Биздин партиянын максаты, дагы бир максаттарынын бири ушул союзду түзүү деп айтпадымбы? Бирдиктүү валютасы бар, ички чек арасы жок союзду түзүү. Бул максаттын негизинде биз көптөгөн иш аракеттерди жүргүзөбүз деп ойлойм. Убактыңыз бүттү. Бир бол партиясы сөз сизде. Урматтуу мекендештер, дагы бир жолу силерде кутмандуу кечиңиздер менен кадырлуу агайын туугандар, эмнеге бир бол партиясы? Себеби бир бол партиясы бийликчил партия эмес. Бир бол партиясы бийликтин арыгын чапкан партия эмес. Ал жерде айтылбадыбы? Бир бол партиясын түптөгөн команда
мурун коррупцияга аралашып же болбосо кайдыгер бийликтин өкүлү болгон эмес. Бир бол партиясы ошол эле убакта радикалдуу төңкөрүшкө чыңалууга үндөгөн же болбосо бир ызы-чууга үндөгөн бир партия эмес. Бир бол партиясы бүгүн 98% жаңыланып, жалаң жаштардан түптөлгөн, бул жаштардагы кече күнү же бүгүн бир жерден келе аламыз, буга чейин элдин түйшүгүн тартып, ошол эле элдин уул кыздарынан түптөлгөн жаңы электен ат башыга чейин Кыргызстандын бардык аймактарынан келген биздин эле кыргыздын уул кыздары. Биз жаңы жаратман жоопкерчиликтүү партиябыз. Ошол статистика боюнча эң билимдүү, жогорку билимге көп болгон партия, билимдүү партия бүгүнкү күндө Бир бол партиясы. Эң жаш боюнча, орточо жаш болгон партия бул Бир бол партиясы. Ошондуктан биз коомду, өлкөнү өзгөртөбүз. Карыз сураган, жалдыраган, жалтактаган өлкөдөн биз буюрса өз алдынча оокат кылган эркин, эгемен өлкөгө айландырабыз. Коомду дагы өз алдынча оокат кылып, дүйнө менен атандашкан бир кыргыз жараны статусуна буюрса алып келебиз, жан үрөйбүз деп аябай аракет жасайбыз. Урматтуу мекендешим, биз азыр бийликти элге кайтарып берүү убагы келди. Анткени азыркы алдыбыздагы шайлоо эмес, тандоо убагы. Же өлкөбүз бир бурулуш жасайт, же мындан ары Кудай сактасын биз өлкөбүздө абдан чыңалуу бир күтүп тургандай. Кыргызстан партиясы. Урматтуу кыргызстандыктар, биз курук сөздөн алыс болуп ишке өтсөк, баары эле куруу адасын билет, элге беребиз деп, биз платформа аркылуу шайлоого чейин биз мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Шайлоодон кийинки дегенге убакыт жок. Биз 21 сентябрда көрсөтөбүз кантип депутаттарды, кантип министрлерди, кантип сот тармагын көзөмөлгө алууга болгонун. Биздин партияда жалаң гана профессионалдар чогулган. 7000 жумушчу орун түзүлгөн экен. Налог тарабынан 4 миллиард сомго жакын төгөт экенбиз. Биздин партия туруктуу партия болгондуктан туруктуу Кыргызстанды түзө алат. Урматтуу элим, курук сөздөн ишке өтсөк, биздин платформа аркылуу көрсөтүп берип атабыз. Мыйзамга, ар бир жараныбызга кандай гана мамлекетти башкарсак болот деп платформа аркылуу эмне деген мүмкүнчүлүк түзүп атабыз. Иш жүзүнө көрсөтүп атабыз. Ошол эле мыйзамга киргиз, ар бирибиз мыйзамды сунуштасак, кайдыгер карабасак, ошол эле кадр маселесинде да кайдыгер карабасак, ошол эле инвесторго болгон мамилени, ошол эле туристтерге болгон мамилени туура багытталсак, ар бир өзүбүздүн мамлекетибиз биз үчүн ыйык болгондуктан туура саясатты жүргүзөлү. Элге керектүү мыйзамды эл гана билет. Ошондуктан урматтуу элим, кайрылып кетет элем. Платформага баарыңызда чогуу катышкыла. Ошол платформага эмне көйгөйүңөр болсо, эмне мыйзамыңар болсо, эмне кандай сунушуңар болсо, кандай жакшы кадрыңар болсо сунуштанга мүмкүнчүлүк түзүп атабыз. Сөздөн тажадык го баарыбыз. Курбадан тажадык. Иш көтөлү. Шайлоодон кийин деген убакыт жок. Иш жүзүндө көрсөтөлү. Бардыгыбызды чакырат элем. Туруктуу партия гана сөзүнө турат. Туруктуу партия гана күчтүү Кыргызстанды, туруктуу Кыргызстан түзө алат. 11-15 урматтуу шайлоочулар. Туруктуулукка гана шайлайлы. Рахмат, урматтуу саясий партиялар, урматтуу бүгүнкү дебатка катышып берген талапкерлер, сиздерге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Ишиңиздерде ийгилик болсун, алдыдагы шайлоодо чоң ийгиликтерге жетишиңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн үстүбүздөгү жылдын 4 октябрында өтө турган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чакырылышынын депутаттыгына талапкер партиялар арасындагы дебаттарга күбө болдуңуздар. Бизде бүгүн Афганистан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Бир бол саясий партиясы жана Кыргызстан саясий партиялары катышты. Уважаемые кандидаты, уважаемые телезрители, вот и завершились наши сегодняшние теледебаты. Позвольте, я напомню, кто сегодня был у нас в студии. Это Анара Шикеева, представительница политической партии, ветеранов войны в Афганистане, участников других боевых локальных конфликтов. Также Руслан Акматбек, представитель партии Бир бол, и Алмаз Раимбеков, представитель партии Кыргызстан. Я больше чем уверена, что сейчас вы стоите и думаете, что что-то было недосказано, что-то было не рассказано до конца.
Но поверьте, сегодня вы выглядели очень достойно. Благодарим вас за ваши ответы. А я хочу напомнить, что завтра в 22:05, уважаемые телезрители, наши интернет-пользователи, мы встретимся здесь же, в этой студии, и продолжим наши теледебаты. Всего вам доброго. До свидания. Түнүңүздөр бейпил болсун. Саламатта калыңыздар.